Emin Союздун учурунда 68-жылы стадион капитальный ремонт болду эле. 68-жылдан бери кийин эгемендик алгандан кийин 97-жылы чоң ремонт болду. Чоң ремонтта бул кандай жумуштар жасалды? Бул биринчиден бул жеңил атлетика боюнча эл аралык деңгээлге жараша дорожкалар салынды. Азыркы турган дорожкаларыбыз. Андан тышкары бүт бардыгы 20 миңдей отургучтарды алмаштырдык. Ичинде ремонт жасадык. Себеп 97-жылы Орта Азия боюнча спартакиадабыз өттү. Олимпиада оюндарыбыз мамлекеттердин арасында. Ошого жараша чоң ремонттор болду. Андан кийин чоң ремонт болгон жок. Мына 15-17 жыл болду. 17 жылдын ичинде текущий ремонттор болуп атты. Анын ичинде анын арасында гостиница ачылды, ар кандай офистерди ачтык, мондай. Эми бул мамлекеттик ишкана болгондон кийин мамлекет каражатты бюджеттен илгери бөлдүрбөй турчу да. Ал 2013-жылы Мурат Саралинов иштеген учурда ошол киши 25 миллион сом акча каражат бөлүндү мамлекет тараптан. 25 миллион сом бөлүнгөндө ошо дворец спорту менен стадионго акча каралды да. 13 миллион дворец спортко, 12 миллион стадионго депчи. Ошо ремонт башталды. Башталгандан кийин 2013-жылы мына бүгүнкү күнгө чейин ремонт болуп атат. Ар кандай талаптарга жараша ремонт токтоп калды. Себеп 2014-жылы көп нерселер билинип калды. Ошого жараша биз мурунку иштеп аткан жетекчини бошоттум жумуштан. Жаңы жетекчини алып келип койдуруп, жарым жыл прокуратура текшерди. Ошол акчаны туура колдондуму, туура эмес колдондуму. Бүгүнкү күндө ошо жыйынтыктар чыгып атып, ошо прокуратура берген сунуштар менен азыр колдонуп иштеп атабыз биз дагы. Азыркы жаңы жетекчи ошол жумушту бүгүнкү күндө ремонт алып келип, ремонт болуп атат. Ошо 25 миллион берилген акчадан бүгүнкү күндө ошо 5 миллион дагы калыптыр. Немесе ошо бюджеттин акчасы, биз мамлекеттик берген акчаны. Ошо 5 миллион акчаны бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана ГП деген бизде бар. Ошону иштетип атат. Ремонтко азыркы көрүп аткан сиз мына раздевалканы ремонттоп атат, сыртты ремонт кылып атышат, заборлорду краситип атышат, отургучтарды неме кылып атышат. Ошо бүт барды ошо мамлекеттик берген акчасы менен бүгүнкү күндө ремонт болуп атат. Андан тышкары мына федерация менен биргелип биз ишти жасап атат. Федерация да бизге абдан чоң жардам берип атат. Федерация футболу. Мына өзүңөр көрүп аткандай бүгүнкү күндө ремонт дагы болуп атат. Ошо 16-июнга чейин биз дагы жумуштар көп. Калган 5 миллион сом калган акчабызга буюрса ремонт дагы бүтүрөбүз. Сиз Абдышатадан болсоңуз, да? Дворец спорттон. Дворец спорттон келдиңиздер. Жакшы мына. Анда бул өзүңүздүн кызматкер экен, дворец спорттун балдары экен. Бул чөп тазалап аткан себебибиз бул жакында Австралия, Кыргызстан футбольный матч болуп өткөн. Анан футбольный поляда мондай жаз жалбырактуу чөптөрдү алып салыш керек экен. Футболисттер сайгаланып, ар кандай эме болбосун үчүнчү. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги ушу матч болгондуктан Кыргызстанды уят кылбай киши ушул футбольный матч өткөрүп берсек жакшы болот эле да. Бака жалбырак менен какын алып салыш керек. Өзүңүздөр көрүп аткандай бул жерде азыркы ремонт болуп атат. Кудай буйрса 16-июнга чейин баарын бүтүрөбүз. Бул футболисттердин чечине турган, даярдык турган жери раздевалка деп коет. Азырынча 3 душевой бар, бирок талап боюнча 4 душевой болуш керек. Ошого жараша 4тө жасайт. Андан тышкары 2 туалет, жоктон 2 туалет болуш керек. Анда жасатырабыз, ишин полностью ремонт жасатып, полду алмаштырып, кафелди алмаштырабыз.